Мектеп жетекчилери конкурстук негизде тандалып 5 жылдык мөөнөткө тандалат. УКМК төрагасынын орун басары алмашты. Баткенде кокустан атылган октон улам 37 жаштагы жаран каза болду. Саламатсыздарбы, эфирде айтмакчы программасы. Мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарында жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин конкурстук тандоо системасы киргизилет. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлыкта айтылгандай, жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилерин конкурстук тандоо билим берүү жана илим министрлигинин улуттук билим берүү сапатын баалоо жана маалыматтык технологиялар борбору мекемеси тарабынан борборлоштурулган негизде жүргүзүлөт. Поразительно. Гениально. Билим берүү уюмдарынын жетекчилери иш берүүчүлөр тарабынан 5 жылдык мөөнөткө тандалат. 5 жылдан ашык иштеген жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилери ушул жарлык күчүнө кирген күндөн тартып ээлеген кызмат ордун бошотулушу зарыл. Иш берүүнүн чечими боюнча жаңы жетекчи дайындалганга чейин иштеп турат. Хорошая шутка. Ал башка талапкерлер менен катар жалпы негиздерде жалпы билим берүү уюмунун жетекчисинин кызмат ордунан конкурстан өтүүгө укуктуу. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары болуп Тимур Шабданбеков дайындалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, УКМК төрагасынын мурдагы орун басары Бекбосун Апсаттаров башка ишке өткөнүнө байланыштуу кызматынан бошотулду. Бекбосун Апсаттаров бул кызматка 2020-жылы октябрда дайындалган. Тимур Шабданбеков мурда УКМКнын 9-бөлүмүн жетектеп, коррупцияга каршы кызматта иштеген. Баткенде кокустан атылган октон улам 37 жаштагы жаран каза болду. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 13-июлда саат 6:20 чамасында Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын кабыл алуу бөлүмүнүн дарыгерлери Баткен шаарынын 37 жаштагы тургуну КК денесине алган жарааттан улам ооруканага жетпей каза болуп калгандыгын милицияга билдирген. Бул маалымат Баткен райондук милициясына катталып, териштирүү иштеринин жүрүшүндө төмөнкүлөр аныкталды. 11-июль күнү болжол менен түнкү саат 23:00 чамасында Баткен районунун тургундары 26 жаштагы КС менен 37 жаштагы КК жайлоодо эс алганы койчу 35 жаштагы УАнын үйүнө барышкан. Эртеси күнү 14:30да үйдүн ээси ок атуучу куралын октоп жатканда кокусунан атылып кетип 37 жаштагы ККга тийген деп айтылат маалыматта. Ошол эле замат КС менен УА анын жараатын байлап Курбака тилкесиндеги аскер кызматкерлерге кайрылышкан. Ал жерде медициналык жардам көрсөтүлүп, 13-июль күнү саат түнкү 3:30 чамасында Баткен Исфана унаа жолуна жетип калышкан. Ошол учурда КК алган жараатынан улам каза болуп калган. Азыркы учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Bizon KGZ сайтынан окуй аласыздар.